Башка бир шылуундар башка реквизиттерди коюп, Раяндын сүрөтүн колдонуп, элден акча чогулуп жүрүшкөн. Анан ушу башында пистол, эпилепсиясы арманда жаман экен. Ошунча узун дарыларды чек. Jamendo.com. Дарылары. Бул чынында эле аябай жаман оору экен. Бул Кыргызстандан айыгууга мүмкүнчүлүк жок экен. Ушу баламды чет өлкө Индияга операцияга $16,000 сурап жатышат. 2 жылдан бери айына канча сом төлөйсүз? 5.000. Jamendo.com. Айына 5.000 сомдон төлөйсүзбү? Муздак же? Акышында кандай кылып чыгыпсыңыздар? Бул жерде эме барбы? От жагып. Эже бол, ыйлаңызсың. Саламатсыздар, урматтуу Автор ТВ медиасынын көрүүчүлөрү. 1,5 жаштагы балага 3 айдын ичинде Индиядан операция жасатыш керек экен. $20,000 керектелет. Бул Айнура эженин жалгыз бой эненин 1,5 жаштагы уулу. Ал азыр Арча-Бишик жаңы конушундагы батирлердин биринде турат. Калганындагы эмнеге муктаждыктары бар? Чогуу барып көрөлү. Жүрүп кеттик. Jamendo.com. Айнура эже, балаңыз тууралуу эмесин айтып берсеңиз, эпилепсия болуп ооруйт деп атасыз. Төрөлгөндө эле ушундай беле, анан врачтар кандай диагноз койду? Кыргызстандан дарыласа болбойт бекен? Ошо балам төрөлгөндөн бери эле балам ошо 1 ай реанимацияда жатып калды. Жаңы төрөлгөндөн кийин капкара болуп, кысарып, ошентип жатып калды. 1 ай реанимацияда жатып, 1 айдан кийин көрдүм баламды. Өзүм да реанимацияда жатып калдым. Баламды 1 айдан кийин көрүп, капкара болуп, кысарып, ошентип калды балам. Андан кийин детский патологияга которулдук. Ал жерде да 20 күн жаттык. Дени сап-сары басып кетип. Ошентип эле больницага алып келди. 8 айында да балам комага жатып калды. Зонтпен берип жаттым. Андан кийин ошо палатага которулдук. Ал жерде да бир топ жатып калдык. Кислороддо балам жатып калды. Азыр 1 жаш канча? 1 жаш 7 ай болуп калды балам. Ошо бул күнгө чейин эле эпилепсиясы кармап келатат. Бул чынында эле аябай жаман оору экен. Бул Кыргызстандан айыгууга мүмкүнчүлүк жок экен. Ошо баламды чет өлкө Индияга операцияга $16,000 сурап жатышат. Бул сумма биз үчүн кыйын эле, биздин үй бүлө үчүн чоң эле сумма экен. Эже, ал $16,000 каражат кетет деп ал жака ким мындай направление берип, ким диагноз коюп берди? Ошо баламдын выпискасын Индияга тартып ийгенбиз. Ошо кыйналып балам ушинтип такыр эме болуп калганынан анан бизге $16,000 деп келди справкасы менен. Эми ушу убактыбыз 3 ай калды. 3 айдын ичинде операция жасатыш керек болчу. 3 айдын ичинде ошо барып калышыбыз керек. 3 айдын ичинде Индияга барып калышсыз. Ошо загран паспорттарыбыз баары даяр болуп калды азыр. Азыр ага чейин дары-дармегине, өзүңүздүн жашаган жериңизге мындай баланы обеспечение алган канча каражат кетет? Айына ошо 20,000 сом кетет. Ошо баламдын дары-дармегине, квартирада турабыз. Ошо 3 кыздан кийин ушул балам. Азыр bundan башка дагы 3 кызыңыз бар. 3 кызым бар. Алар мектепте окуйт. Мектепте окуйт алар. Аларды да кошо каражат табыш керек болот экен да сизге, Ошо 4 3 кыздан 4 кийин. балаңыз бар, 4 балам бар. Бунун аты ким? Наристе? Мунун аты Раян. Раян. Анан азыр кантип квартираңызды кантип төлөйсүз? Кечке ушуну карайсызбы же иштейсизби? Мен бул азыр ушу балам менен үйдөмүн. Баламдын оорусу дагы кармап калат. Ошо муну да эч жерге таштап дагы кете албайм. 3 кызыңыз болсо, анан Раян мынтип оорулуу болсо, жалгыз эле ушул пособие менен жөлөк пул кантип жеткиресиз? Ошол бирин алып турсам, бирин ошентип турам. Атамдар дагы пенсиясынан кичине жардам кылып турушат. Алар деле атам болсо 2-чи группадагы инвалид.
мындай туугандарыңыз эме барбы? Сиздики каралаштырчу. Жалгыз эле агам бар. Агам буга чейин жардам берип жүрдү. Анда өзүнүн үй бүлөсү бар дегендей. Бул сумма биз үчүн өтө эле биздин үй бүлө үчүн чоң сумма экен. Ушу балам балдарга окшоп ойноп кетсе экен деп ойлойм. Бул оору чынында эле аябай жаман экен. Бала кичине эле жөтөлүп калса кандай жаман. Кыргыз элине жеткирет элем ушу балама мүмкүнчүлүгү бар адамдар жардам берсе деп ойлойм. Айтыштыбы мындай операция болгондон кийин Буюрса балам операция болгондон кийин жакшы болот деп кепилдик беришти. Балам бир туруп жакшы көрүнүп калат. Бир турганда эле эпилепсиясы кармап, буттары титиреп, Jamendo.com. алаксты бешке чыгарып, улам эле больницага жатып калабыз. Эпилепсиясы кармаганда 1-2 күн жатып калабыз, кайра эле келебиз. Jamendo.com. Биздин үнүбүздү ошо кыргыз элиме, кыргыз журтума жеткирүүнү суранам. Ушу балам жакшы болуп кетсе экен деп. Jamendo.com. Аптекада дары алаткам. Анан ошо чалып калышты. Ага. Ушундай силерди тааныдым, балаңарды тааныдым. Бирок башка реквизит экен депчи. Шок болуп эле такыр аптекадан жыгылып калдым. Эмне кылаарымды билбей. канча убакыт болду ага? Jamendo.com. Убакыт болгондо ошондо 4 ай болуп калды. Бир турганда кармаганда эпилепсия. Башын артка монтип чиренип, аябай катуу кармап. Курсак ачса дагы кармап калат. Эмеси дагы көңүлү жок болсо да кармайт. Негизи эле чынында бул билген адамга бул оору кыйын экен. Урматтуу көрүүчүлөр, буга чейин Раяндын сүрөтүн бир нече жолу колдонуп, башка алдоочулук жол менен, мошенничество менен, башка бир шылуундар, башка реквизиттерди коюп, Раяндын сүрөтүн колдонуп, элден акча чогултуп жүрүшкөн. Ошондуктан биз сиздерден суранат элек, ушул 3 айдын ичинде Раянды Индиядан операция кылууга муктаждык бар. 3 айдын ичинде операция кылуу керек. Жалпы жолунан ушул жол киреси менен $20,000 тегерегинде каражат керек болот экен, урматтуу туугандар. Алган колдон берүүчү кол жогору дейт, урматтуу туугандар. Сиздерден дагы кайрымдуу инсандардан суранабыз, ушул кичинекей наристебизге бир ден соолугу жакшы болуп кетишине түрткү болуп калыңыз. Алдыда ушул реквизиттерди жазып коебуз, ушул жака каражат которуп, буюрса биз Раянга канча каражат чогулду, операциясына дагы канча каражат керек силерге ошо отчет катары Айнур эженикине келип, Раян менен көрүшүп турабыз. Жардам берүүнү кааласаңыздар ушул реквизиттерге каражат которсоңуздар болот.